Бишкекте Падмаяк шубакты баштадык. Ассаламу алейкум туугандар. Так, бул үйдүн 3 ишин алганбыз. Биринчи иши электрство, экинчи иши Падмаяк шубак, үчүнчү иши бул жерге лестница куруп бериш. Так, биринчи иши бүттү. Электрствонун внутренний шубактын алдында зымын тартып бүттүк. Көрүп турасыздар, аккуратно. Экинчи иши Падмаяк шубак болуп атат. Биринчи маяк коюп туруп, грунтовка деп коет, толтурулат. Ана маяк алынып туруп, маяктын ордун толтуруп туруп, bir gün турат, bir günden кейін анан затирка болот. Общий. Сразу затирка кылса болбой калат, жарылып кетет. Бул үйдүн ээси январдын этеги байланышка чыгып туруп, сен антактап туруп 3000 сом которгон. Биз Жалауаттан эмеге 5 консультациясынын акчасын алып туруп, келип февралдын башы консультация берип 3 заказ алып кеткенбиз. 3 заказдын бири заказы бул үй. Бул үйдүн 3 ишин бүтүрүп беребиз. Так. Жалауаттан 2 бригада чыктык, келдик бул жакка. Апрелдин 20-сы деп сүйлөшкөнбүз. 20-сы ал жактан чыктык, 21 заготовка кылып, 22-сиден ишти баштадык. Bir бригада бул Бишкектен чыкты. Мага эмеге илчка жазып, иштеше эле, кызматташа эле деп жүргөн бригадалар жана усталар бар болчу. Ошолар bir бригада болуп, азыр Бишкекте 3 бригадан ишти жүргүзүп атат. Кудай кааласа, Кудай буйруса. Мен өзүм Жалауатка барып келип, эмеге бул жакта да болобуз, ал жакта да болобуз. Кудай кааласа, Кудай буйруса жетишебиз.